Salamastарбы, Кыргыз элим. Мен Талас областынын Бакаятар районунун Ак Дөбө айылынын тургуну Жуманазара уулумун. Мен бул эркиндик эмне деген суроого кичине ыр жазып койдум. Ушуну окуп берейин, окуп коюңуздар. Эркиндик эмне? Эркиндик эмне? Мамлекеттин бүтүндүгү, үй бүлөнүн баалуулугу, улуттун баалуулуктары бааланып жогору турса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Аймактарды өнүктүрүү жылында өнүгүү болсо, карапайым элимде өстүрүп баккан түшүмдөн береке болсо элимде, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Элимде мына ыйман бар, жеримде мына кеним бар, ташылып кетпей чет элге, Кыргызга калса, эл журтка калса, эртеңки урпакка калса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Эл башында ажоонун айтканы элге түз жетсе, бурулуп кетпей башка ишке, атылган октой түз жетсе, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Элибизде ынтымак, жерибизде бейкуттук, сатылып кетпей, тоо таштар, жайлоо менен чек ара, жеримде калса, урпакка калса, Кыргыздын алтын топурагы, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Элде болгон ысык ыйман, жетекчи чиновник чоңдордо болсо, ажоонун айтканын аткарып турса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Кенибиз кетпей ташылып, жерибиз кетпей сатылып, эне тилин урматтап даңктап турса, парламент менен өкмөт, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Элибизде бейкуттук, өлкөбүздө өнүгүү, балдарыбыз өз элинде, жеринде, өз журтунда түтүн булатып, тукум улап, чет элге кетпей, элинде, жеринде болсо, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Эркиндик болуп, колу буту бош болсо, оозу менен көзүндө пробка парда жок болсо, эркин көрүп, угуп сүйлөп турса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Өз элинде, өз жеринде татыктуу жашап күн көрсө, карапайым элибиздин үнү жогору жакка, парламентке, өкмөткө түз жетип байланыш болсо, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Баланы коргоо жылына, энени колдоп жанына, айтып жаткан талаптарды 5.000, 300.000 сом деген кирешени колдоп турса, берип турса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Элге, жерге, өлкөгө эмгек кылып, пенсия куракка келгенде, эми мына ооруп калдык, карыны сыйлап карап коюп, пенсияны 20-25.000 сом кылып көтөрүп койсо, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Бир ажоону күнөөлөбөйм, министрлер, депутаттар, өкмөттү мен күнөөлөйм. Карапайым эл атынан, жети дубан журт атынан айтып турам. Четтен келген көп акчаны карапайым элге берип турса, мына ошондо эркиндик. Эркиндик эмне? Чет элдик агент деген, НПО деген элдин башын айлантып, музейге гей парадты өткөрбөй, бечаралар, жетим жесир ооруларга кол сунуп көмөктөшсө, мээрим төксө, мына ошондо эркиндик. Ошондуктан карапайым кыргыз эл эркиндикти билбей келет, эркиндикти сезбей келет, кулагы укпай, көзү көрбөй, жан талашып, көрөкат менен
alışıp gelet. Ögüzüm ölbö, arabam sınba dep, bayağı arabasın tartıp gelet. Munu şunday karapayım kırgız el, erkindik dep jaşap gelet. Rahmat köngül burgaňyzlarga.